Бүгүнкү күндө мен айта турган нерсем, бул интернет тармагы балким жаштарга пайдасынан балким зыяны көбүрөөк болуп атабы деген оюмду билдиргим келет да. Анткени ар бир адам ошону колдонгонго чейин мисалы бир катар мисал түшүнүп алса, кайсыл жагын жакшы тармакка колдонсо болот, кайсыл жагын жаман тармакка колдонсо болот. Анын үчүн бизге ошол ата-энелерибиздин жакшы үгүт насааттары керек. Анысыгар бизге билим дагы керек да. Билим болсо мисалы ошонун мисалы түпкү нерсесин түшүнсөк, балким биз үчүн бул нерсе балким пайдалуураак болобу деген нерсени айтып кетким келет. Кээ бир ошол инсандар, баягы билимдүү инсандар бар да, 2ден 3дөн диплом бар, бирок жаштар эмес, чоңдор деле ошол интернетке киргенде баягы убактысын туура эмес пайдаланып, анан мындай өзгөчө убакытты урдатып койгон учурлар бар да. Туура эмес нерселерди көрүп, же туура эмес сайттарга кирип, ошолорго пикириңиз кандай? Мен ошол жана алдында айтып кеттим го. Негизи эле ошол эгерде жакшы тармакка колдоно билбесеңиз, өзүңүздүн ошол бир пайдалуу өмүрүңүзгө бир пайда бере турган нерсеге колдоно билбесеңиз, анда биринчиден убактыңызды жоготуп атасыз, экинчиден ден соолукка зыян болуп атат, анысыгар бир зыяны көбүрөөк болуп атат да. Мен ошол айтар элем, эгерде биз ушул нерсени жакшы пайда жагына аракет кылып колдоно турган болсок, балким бул бизге пайда алып келеби деген ойду айткым келет. Интернеттен алган билим менен китептен алган билимдин силерге таасири канчалык деңгээлде деп ойлойсуң азыркы жаштарга? Мисалы, илимди эгерде бир агайды кармап, же болбосо бир устатты кармап, өзүнүн алдында олтуруп, китепти ачып олтурган, бул такыр башка нерсе да. Өзүңчө интернетти туура интернеттен деле пайдалансаң болот. Бирок бир аз илимди алып, өзүңө бир аз мындай бир ак караны ажыратып алгандан кийин анан пайдалуу нерсени издесең болот деп ойлойм да менчи интернеттен кийин. Бирок башында биз сөзсүз агайлардын астынан өтүп, өзүбүз аракет кылып бир катар илим алууга балким биз үчүн ушул нерсе жакшыбы деп ойлойм. Агайлардын алдынан өтпөгөн жаштарыбыз бар да. Силердики баягы мындай Кудайга шүгүр, багыт, максат баардыгы аныкталган да. Ошондой жаштарга эмне дейсиңер? Азыр өзгөчө өтө актуалдуу маселе болуп атат. Мисалы, интернетти же Wi-Fi иштебей калса, азынып өлгөндөр бар. Же болбосо туура эмес жолго баргандар бар, жанын кыйгандар бар. Мен ошол боордошторго жана мекендештерге, мисалы ошентип ошол студенттерге баарына кайрылып айткым келет. Мен жана айттым го, биринчи эгерде ошол башында эле мисалы окуу жайга барардан мурун эле ошол ата-энелер өзүбүздүн балдарыбызга мисалы үйрөтсө да, келген ошол мисалы жашоодогу максатын, эгерде адам өзүнүн жашоодогу максатын түшүнсө, анда сөзсүз ар бир колдонгон тармагын жакшы жакка колдоно алат деген мен ой пикирди айткым келет.